экинчи берени экинчи пункт да. Жок, өзүнчө пункт. Өзүнчө бул өтө чоң мааниси бар маселе. Конституциянын биринчи, экинчи беренесине элдик курултай институтун киргизүү керек. Негизги маселелер чечилип жаткан башкы беренелерге элдик курултай жөнүндө бөлүмчө киргизүү зарыл деп эсептейт Кадыр Кошалиев. Анын бул боюнча сунушунун болжолдоо редакциясы бар. Кыргыз Республикасынын коомдук саясий мамлекеттик башкаруу системасына адилеттиктин, элдик бийликтин кепилдиги катары элдик курултай институту киргизилет деген сунуш. Элдик курултай институту деген сөздү мүмкүн кыргызча же тутуму же түзүмү дегенде азыр тилчилер карап атат. Негизинен каршылык болгон жок, ошол эң башкы беренелердин бирине ушундай пункт киргизүү сунушун айттым. Конституциялык кеңешменин мүчөлөрү деле туура кабыл алышты. Кеңешменин катышуучуларынын баамында эл өзү түзгөн мамлекетке ээлик кылууга жана аны башкарууга укуктуу. Конституциянын долбоорунда камтылган элдик курултай салттуу башкаруу менен расмий башкаруунун тогушкон жери болот. Ошондо эл менен бийликтин ортосунда ажырым жоголуп, мамлекеттүүлүк бекемделет дейт Бөкөнбай Абдрасулов. Өлкөнү башкаруу салттуу башкаруу болот. Каада салт менен, үрп адат менен. Эл негизинен аны бузбайт. Кокуй элден чыгып калабыз деп туруп бузушпайт. Так, эми мамлекет деген ошол өлкөдө түзүлөт, аны эл түзөт, так, эл жаратат. Раз жараткандан кийин ага ээлик кылууга элдин укугу бар, мамлекеттик бийликке. Колдонуудагы конституцияда эл ушул өзү түзгөн мамлекетке, бийликке ээ болбой калган. Элдик курултай бийликке жакын болуп, андан жыл сайын отчет алып, ишин көзөмөлдөп, кеңеш берип турат. Конституциянын сунушталып жаткан долбоорунда курултай институту консультативдик координациялык кызматты аткарары жазылган. Бирок бул катышуучулардын талкуусуна жем таштады. Кеңештин мүчөлөрү макул болуп атат. Кеңешүүчү, консультативдик, бирок жана координациялык функциясына кичине көп сөз болуп атат да. Эми ичинде координациялык деген функцияны берип койсок, бул автоматически уже мамлекеттик орган болуп калат да. Мамлекеттик орган болгондон кийин уже статусун бүт баарын башкача караш керек да. Азыр ошонун негизинде чоң талкуу болуп атат. Элдик курултайдын иштөө механизми бейшемби күнү Улуттук илимдер академиясында конституциялык кеңешменин пленардык жыйынында талкууланат. Анда катышуучулар өз пикирлерин, сунуштарын ортого салышмакчы. Элдик курултайды кийирип, бияга мыйзамдаштырып, Конституцияда көргөзүп, анан бир мезгилде бул элдик курултай азыркы жогорку кеңештен дагы күчтүү болуп, дагы көп нерселер ойлонуп, табылып, анан элдик курултайдын келечегин өлтүрүп алабызбы деген маселе бар да. Анан мен ойлоп атам. Механизм табыш керек. Кандай кылып муну биз кийире алабыз? Кантип? Бул кандай иштеш керек? Бул башка маселе. Бүгүн биз талкууламакпыз бул маселеничи. Анан көп суроолор пайда болгондугу үчүн бул маселени биз жылдырып таштадык. Бардык мамлекеттик органдардан отчет ала турган курултай институтунун авторлору бир катар илимпоз, доктор, академиктер. Азыр баш мыйзамдын долбоору коомдук талкууда. Ага бардык тараптар катышып, сунуш пикирлерин берүүгө укугу бар. Айпери Самат кызы, Жанадил Абубакир уулу, Эл Тыйыр, Бишкек.